Кыргызстанда 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору ишке киргизилет. Негизги максат адам өмүрүн алган жол кырсыктарын 0%га түшүрүү. Экинчи максат жол кырсыктарын 50-70%га чейин азайтуу. Орнотулган аппараттык программалык комплекстер төмөнкү жол кыймылынын эрежелерин бузууларын аныктайт. Унаа каражатынын айдоочусунун жөө адам өткөлүнүн талаптарын сактабагандыгы. Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексине ылайык айып көрсөтүлөт. Ыйгарым укуктуу органдар видео тасма жана сүрөттөр иштелип чыккандан кийин унаа каражатынын ээсине айып салуу жөнүндө токтом жөнөтөт. Жол эрежесин сактоо — өмүрдүн мыйзамы.